Бисмиллахиррахманиррахим деп баштайын. Саламатсыздарбы апалар? Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Сиздер менен кайрадан экран аркылуу сабакта көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема өспүрүмдүккө тарынат. Өспүрүмдөрдүн чек арасы деген эмне? Сезим жана эмоция. Ушул үч теманын алкагында сөз болмокчу. Анда өспүрүмдөр кайсы учурларда бизге тарынат? Кайсы биз өзүбүз байкабаган абалда кантип балдарыбызды тарынып алабыз? Ушул боюнча сөз кыла кетсек. Болбогон майда нерселерге урушсак же кыйкырсак. Мисалы үчүн өзүбүз үчүн маанилүү эле болушу мүмкүн, бирок өспүрүмдөрдүн көз карашында маанисиз болбогон нерселерге биз урушуп жаткан же кыйкырып жаткан болушубуз мүмкүн. Ушул эле суроону мен балам сен кайсы учурда таарынасың деп сураганымда, сиз мага резкий же болбосо кокустан эле мынаны кылбадыңбы деп кыйкырып жиберген, бакырып жиберген учурубузда мен катуу таарынам деп айтты да. Ооба, мен баламдын үстүндө, бала тарбиялоо үстүндө иштеп жатам. Мен прямо бала тарбиялоодо идеальныймын деп айтуудан алысмын. Мен өзүм үстүмдөн аябаганда иштеп жатам. Учурда 70% результатка чыгып жатам деп Кудайга шүгүр ишенимдүү айта алам. Бирок 100% эрежелерди сактап жатамын дегенден алысмын. Ошондой кыскасы, балдарыбызга болбогон майда нерселерге урушсак, кыйкырып жиберсек, алар бизден таарынат экен. Экинчи, кылган ишин сындасак, жактырбасак. Ал кандай иш болбосун, мааниси жок. Мисалы үчүн өзүнүн ишин болобу, же болбосо биз айткан ишти болобу жактырбай сындаган учурда алар бизге таарынышат экен. Таарындай аларга оор тиет экен. Ахмет, ал жака чыкканга болбойт балам. Түш балам, жыгылып түшөсүң, чыкканга болбойт. Үчүнчү, сен али жашсың, бул маселеге башың жетпейт, сен али кичинесиң, бул биздин маселе, сен кое тур деген сөздөрдү өспүрүм балдар көтөрө алышпайт. Аябаганда ачуусун келтирип таарынат экен. Анткени өспүрүмдөр өздөрүн чоң адаммын, мен чоңоюп калдым деп ойлоп жатса, биз сен али жашсың деп басынтканыбызда балдар аябагандай өздөрүнө оор тиет экен. Бул маселеге аралашпай эле койчу. Сен эмне, мисалы үчүн үй бүлөлүк маселелерди сүйлөшүп жатсак, балдарыбыз эмне болуп кетти деп сураса, сен жөн эле турчу, жаш балдардын бул жерде кереги жок, жаш балдарга тиешеси жок деген сөздөрдү өспүрүм балдардын алдында айтканга болбойт. Ошондой эле баланы адам катарында эмес, бала катары кабыл алганыбызда. Бул кандай учурда? Мисалы үчүн, бул бир окуя болуптур да. Мен бир китептен окуганымда мынтип жазылат да. Бир эркек бала армиядан келиптир. Эркек баланы ар дайым апасы, мисалы үчүн, мен бала өзүнүн проблемаларын, көйгөйлөрүн айтканда, апасы дайыма сен болбогон нерселериң ушул да проблема беле, ушул дагы неме беле, мындай маанилүү эле дегенде кыз баласын немесин, баягындай көйгөйлөрүн эч мындай мааниге бербей, этибарга албай коет экен да. Анан бала армиядан келгенден кийин деле, мисалы үчүн келип өзүнүн немесин, проблемасын көтөргөндө, койчу, дагы эле проблемасын баягы ушул да көйгөйбү деп ошондо дагы катуу неме кылат экен да. Анан бала ошол учурда апасына мынтип айтыптыр да: ооба, мен армияны да бүтүп келдим. Азыр программалык техникалык колледжде окуп жатамын. Эң баягындай оор сабактарды өтүп жатамын. Курсташтардын, группалаштардын ичинде эң материалды жакшы өздөштүрүп, жакшы окуп жатамын. Мен ушундай ийгиликтерди жаратып жатамын. Мен уже жашым бирдемкеге, мындай чоң бир 20 бирдемкеге жетти. Ооба, мен дагы эле сизге бул азыр мен эртең ушундай мамлекеттик университеттин, баягы окуумдун университеттен эртең мамлекеттик жыйынтык экзаменин тапшырамын. Жакында өзүмдүн сүйлөшкөн кызым менен той пландаштырып жатамын. Албетте бул проблемалар сизге дагы эле көйгөй эмес да, дагы эле баланын проблемасы да, албетте бул нерселер оңой эле нерсе да деп жооп берген экен да. Бул жерде мен китептегидей маанисин так кылып айта албай жатамын, оюмду түшүндүрө албай жатам, бирок терең ойлонуп көрө турган болсок, чоң смысл, чоң ой жатат да. Демек, көрсөк,
көпчүлүк ата энелер балдарын адам катарында эмес, бул бала деп бала катарында кабыл алып алгандыктан мындай балдардын көйгөйлөрүнө, балдардын маселелерине, проблемаларына мындай сен жашсың да, сен баласың да, балдарда кайсы ой бар эле, сен эмнени эле ойлоп атасың, кайсы эле эмнени эле кайсы эле эмнеге эле кыжаат болуп атасың, кыжаат болгуда эмне оюң бар деп балдарды ушинтип сүйлөйбүз да. Мисалы үчүн кээ бир мугалимдер бар мынтип сүйлөшөт го, беш баланы бага албай кыйналып атасыңбы, түнү менен бала терметип чыктыңбы деген сөздөр менен окуучуларга кайрылышат, же болбосо ата энелер дагы балдарына ушинтип кайрылышат. Демек мынтип кайрылганыбыз туура эмес экен. Ар бир жаш турактын өзүнө жараша, өздөрүнүн деңгээл абалдарына көтөрүмдүүлүгүнө жараша өзүнүн көйгөйлөрү бар экендигин унутпашыбыз керек экен. Демек бала болсо дагы анын сезимдери, көйгөйлөрү ал үчүн өтө олуттуу экендигин түшүнүшүбүз керек экен. Андан кийин баланын оору сезимдерин сезбесек, мисалы үчүн ошол эле китепте мынтип жазылат да, апа менин башым ооруп атат дегенде, 15 жаштагы бала апа менин башым ооруп атат дегенде апасы айтат экен, сенин да башың оорумак беле, баш оору кандай экендигин мына мен билем дептир. Анан атасы дагы коштоп, ооба сен баш оорунун эмнени билмек элең, сүйлөбөчү деп атасы дагы апасын кубаттап койт экен да. Ооба азыр менин башым айланып атат, көнүм айланып атат, мен жада калса кусуп да келдим азыр сырттан. Бул ооруларым оору эмес да, менин жанымдын канчалык ооруп аткандыгын мен гана билем деп жооп берген экен да. Демек баланын ооруларын, сезимдерин сезбеген учурубузда балдарга катуу оор тиет экен. Андан кийинкиси, балага керектүү билим жөндөмдөрдү окутуп үйрөтпөгөн учурубузда, мисалы үчүн билесиздер, жашоодо ушул күнгө чейин, мисалы үчүн жашы 30га чыгабы, 50-60га чыгабы, мен атам ушул окууга окутуп койбоду эле, атам окутуп койгондо же апам ушул окууга тапшыртып койгондо мен азыр мынтип жашамак эмес элем, мен мындай күндү көрмөк эмес элем деп наалып калган адамдар бар да. Китепте жазылган, баласына англис тилин керектеп англис тилин үйрөтүп, алар өзү Испанияда мигрант болуп жашашкан экен, испан тили сага керек эмес деп үйрөтпөй койгон экен да. Бирок алар ошол жашоолорун өмүр бою Испанияда өткөрүп, бала ошол тармакта баягындай өкүнгөнүн билдириптир да, эми китептечи, мага эмне үчүн испан тилин кичинекейимде үйрөтүшкөн жок, дагы эле мен испанчаны билбей кыйналып жатам депчи. Вот ошондой. Кыскасы, бул жерде балдар бизге наалып, таарынып, капа болуп калбаштыгы үчүн жашоого өтө керектүү зарыл билимдерди, жөндөмдөрдү жана балдарыбыз чынында өтө каалап жаткан окууларды окутуп коюшубуз зарыл экен. Андан кийинкиси, мисалы үчүн интернет доорунда жашаганын түшүнбөсөк, мисалы үчүн балдар азыр кааласак каалабасак дагы азыр интернеттен доору. Бул учурда биз балдарыбыз мисалы үчүн интернеттен сабак окуп жаткан болсо, кандайдыр бир интернет менен бир проекттердин үстүндө иштеп аткан болсо, көпчүлүк ата энелер эртеден кечке караганың, же болбосо компьютер, эмнени эле кыйраттың, эмнени эле окуп койдуң деген сөздөрүбүз балдарыбызга катуу тиет экен. Балким ал балдарыбыз ушул интернет аркылуу чоң проекттерди жасап атышы мүмкүн. Эгер өспүрүм курактагы балдарыбыз чоңоюп калган болсо, чоң иштерди бүтүрүп аткан болушубуз мүмкүн. Бул сөздөрүбүз оор тиет экен балдар үчүн. Андан кийин, мисалы үчүн туура тамактануу деп, же болбосо диеталык баягы диетический деп коет го, туура тамактануу деп ошондой эмне деп коет, ошондой тамактарды, же болбосо балага жакпаган тамактарды пайдалуу же деп баягы кыстап мажбурлаганыбызда өспүрүм балдар катуу таарынышат экен. Бир эле өспүрүм балдар эмес, албетте кичинекей балдарга дагы бул нерсе жакпайт. Тамакты бала өзү курсагы ачкан мезгилде жана өзүнүн каалоосуна жараша эркине коюшубузду балдар психологдору сунуштап жатышат учурда. Андан кийинки, өспүрүмдү коноктор алдында сындасак, деги эле өспүрүм баланы эч качан эл астында башка адамдардын көзүнчө анын кемчиликтерин айтып, мисалы үчүн утулуп калган, жеңилип калган учурларын айтып, туура эмес жоруктарын айтып
башкалардын алдында абийир түркөнгө болбойт. Өспүрүм балдар таптакыр көтөрө алышпайт, анткени алар чоңоюп калды. Анын үстүнө эмоционалдык абалдары чыңалган абал, алар ушунчалык өзүнүн баягы чек арасын коргоп жаткан абал, булар көтөрө алышпайт. Андан кийин мисалы үчүн ажырашып кеткен болсо, эгерде ажырашып кеткен атасын, ажырашып кеткен кайын журтун же болбосо балким бала атасынын колдо болгон болсо апасын, апа журтун, баягы тага журтун жамандай берген болсок, бала өспүрүм куракка келип калган учурда жамандай берген болсок, балдар аябагандай таарынышат. Анткени алар өздөрү ак караны бир аз ажырата башташкан, өздөрүнүн чындыгы бар. Алар өздөрү мындайча айтканда ата энесинин ажырашуу моменттерин мындай өз оюнда мындай чечим чыгарып коюшкан. Биз жамандай бергенибизде балдарга катуу тиет и таарынып калышат. Бир эле ажырашып кеткен учурда эмес, мисалы үчүн ата менен апа чогуу жашап атып деле бир уруша кеткенде же болбосо таарыныша кеткенде, атаң ушундай, атаңдын пейили мени тажатты, өмүр бою ушинтип келатат, мен ушуга чыдап келатам деген сөздөрдү айтканыбызда дагы балдар таарынып калышы мүмкүн. Балдардын сезимдерине жараша болот, албетте. Бул психологиялык жактан өтө терс нерселерди алып келет, терс факторлорду. Мисалы үчүн психологиядагы үч бурчтук неме торуна деп коет, үч бурчтук баягы деп коет, үч бурчтук баягы эле байкуштук жертва абалына түшүп коюшу да мүмкүн. Андай болбосо деле, мисалы үчүн бала атасын же болбосо апасын өтө жакшы көрөт. Болгону ата эненин бири бирине болгон мамилеси ал чоң адамдардын проблемасы. Балдарды бул нерседеге аралаштыруу туура эмес. Кыскасы балдар көтөрө албай турган өзүбүздүн проблемаларыбызды балдарга айтканга болбойт. Балдар түшүнгөн учурда деле, бизди аяган учурда деле аларга биз көтөрө алгыс оор өзүбүздүн мүшөк, чоң мүшөктөй жүгүбүздү баланын мойнуна артып койгондой болобуз да. Анан балдар сабакка кызыгуусу, максат коюусу, ийгилик жаратуусу кыйын болуп, апасынын жүгүн, атасынын жүгүн желкесине асып алып, кыйналып жүрө берет. Демек, андан кийингиси балдарга багып жатам деп милдет кылганыбыз. Албетте баягы өзүбүз байкаган абалда, байкабаган абалда же болбосо урушкан абалда мен сени ушинтип эртеден кечке иштеп багып жатам, эртеден кечке сен үчүн иштеп жүрөм деген сөздөрүбүздү айтканыбыз туура эмес. Балдарыбыз бизге мен үчүн иште деп эч качан айтышпайт. Бул өзүбүздүн тандообуз, албетте. Ошондуктан балдарга мына нерсени айтсак аябагандай, албетте булар жооп кайтара алышпайт, бирок катуу таарынып калышат. Андан кийин балдар үчүн, мисалы үчүн балдар үчүн мен сенин атаң менен атаңдын ушундай баягы мамилеси мени тажатты деп балдарга налып, силер үчүн жашап жүрөм деп айтканыбыз деп айтып, мисалы үчүн үйдө күндө эркек менен атанын же болбосо аялдын ата менен апанын күндө бактысыз бири бирин жек көргөн, таарынышкан, уруш жаңжалынын арасында балдар атасын да апасын да жек көрүп экөөсүнө тең таарынат экен. Анткени атасы менен апасын бактысыз бирге жашаганын көргөндөн көрө эки башка бөлөк үйдө бактылуу жашаганын көрүү балдар үчүн жакшыраак экен. Андан кийинкиси атасынын жаман мамилесине, мисалы үчүн эгерде өспүрүм балабызга атасы өспүрүм бала үчүн адилетсиз мамиле кылган болсо же орой, копол мамиле кыла турган болсо, чыда, бул сенин атаң, атаны сыйлаш керек, атага таарынганга болбойт деген сөздөрдү айтсак, балдар бизге таарынып калат экен. Ал бала атасына капа болуп атат, атасына ачууланды. Анын сезимдерин биз сенин сезимдериңди жокко чыгар, сезбей дегенге менен барабар да. Ооба, атасы ооба, атаң сени көңүлүңдү оорутtu, капа кылды, билем, сени түшүнүп турам, сен үчүн оор болуп атат, сен үчүн кайгылуу болуп атат, мен да сен үчүн кайгырып атам деген сөздөрдү айтышыбыз керек. Тескерисинче, бирок атаң азыр настроениясы жок болчу, маанайы жок болчу, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн проблемасы менен жүрөт болчу, ошон үчүн ушундай өзү мындай оор абалда болгондугу үчүн, же болбосо проблемалары оор, стрессте болгондугу үчүн сенин ушул аракетиңе же болбосо ушул кылганыңа өзүн кармана албай ушинтип койду. Атаң үчүн кечирим сурайм, атаңды түшүнүп кой деген сөздү айтсак жакшыраак болот экен. Андан кийин
ал анын ойлорун пландарын жактырбай сындай берсек, эгерде балдарыбыз кандайдыр бир инициатива көтөрүп, давайте апа мындай кылайлы, келиңиздер ата мындай кылайлы, болбосо мен мындай кылайын деп жатам, мындай ойлодум, мындай чечим чыгардым десек, койчу эй, сен дайыма ушинте бересиң, болбогон нерсени айтпачы, башты оорутпачы, эмне эле деле ойлоп атасың, ушинтсең эле болуп калмак беле деген сыяктуу балдардын оюн кескин сындырган, баягы кесе айткан, жокко чыгарган сын пикирлерди айткан болсок, балдар үчүн аябагандай таарынышат жана булардын өзүнө болгон баасы, өзүнө болгон ишенимин түшүрөбүз жана булар келечекте эч качан бир жаңы максаттарды, жаңы пландарды кое албайт. Дайыма мындайча айтканда, бирөөлөрдүн максаты үчүн инструмент катары, бирөөлөрдүн максаты үчүн курал болуп аткарып берип жашап кала турган адамдарды тарбиялап, балдарды тарбиялап калышыбыз ыктымал. Андан кийингиси таарынганга, ыйлаганга уруксат бербесек. Бул эрежелер бир эле өспүрүмдөргө эмес, кичинекей балдарга деле жарайт. Баардык балдарга эле колдонушу зарыл деп айтаар элем. Мисалы үчүн көпчүлүк апалар мисалы балдары ыйлаган учурда ыйлаба, оозуңду жап деген сөздөрдү көп айтышат. Ыйласаң бала кылбай коем деген сөздөрдү айтышат. А чоңоюп калган өспүрүм балдарды эмне ыйлап атасың? Ыйлай турган нерсе ушул. Мага ыйлаган шөмтүргөн абалыңды көрсөтпөчү. Өзүм проблемамды ачып жатканда деген сыяктуу сөздөрдү айтканга болбойт. Андан кийин эркек балдарды айрыкча эркек балдар ыйлабаш керек, эркек балдар таарынбаш керек деген, таарынса кедей болуп калат, бактысыз болуп калат деген сөздөрдү айтышат. Мына ушул сөздөрдү айтпашыбыз керек экен. Анткени балдар бул учурда таарынат, анткени ушунчалык баягы негативи толуп, ичине буктолуп калганда, ал бизге эмоциясын көрсөтүп жаткан учурда анын эмоцияларын жапканыбызда балдар таарынып калышат жана өтө психикалык жактан кандай зыяндар болоорун кийинки сабактардан көрөсүздөр. Андан кийин денесинин көрүнүшүн тамашалап болсо да кемсинтсек, мисалы үчүн балдарыбыз кичинекей балдарда дагы албетте сөзсүз түрдө алар ошол учурда акылы жетпеши мүмкүн. Мисалы үчүн кара балам, сары кызым деп, помпогум, домпогум деп эркелетишибиз мүмкүн. Ошол учурда акыл жетпесе дагы өспүрүм куракта ошол нерсе мээсине сиңип калат дагы. Ошол жери бала үчүн баягындай комплекс деп коет да, мындай ошол жери алсыз болуп, ошол жерден уялып, тартынып, кысынып, мындайча айтканда өзүн кабыл ала албай, өзүн баалоосу төмөн болуп, балдар мындай стресс болуп кыйналышат. Мындайча айтканда, жан дүйнөсү жабыркайт. Мен билем, өспүрүмдүк кезимде бетим аппак мындай туптук тунук, бетимде теп-тегиз эчтеке жок, жакшынакай болчу. Анан бирде апа мени, мен ошондо чоң класс болсом керек, 10-11 класста. Апа менин бетимди туп-тунук кыз дешип жатат классташ кыздар. Бетим чындыгында эле туп-тунук жакшынакайбы деп сураганым эсимде да. Анан ошондо апам айткан, сенин бетиң чоң туп-тунук беттен көрө капкара болсо дагы кичинекейирээк бет болгон жакшы деп айткан эле да. Ошондо ушунчалык баягы көңүлүмө катуу тийген экен. Дайыма өзүмдү көзгүдөн көргөндө ушул психология менен өзүм үстүнөн иштегенге чейин, ушул күнгө чейин мен өзүмдүн бетимен комплекс кылып, уялып, менин бетим чоң экен да, аппак болбой эле капкара болсо дагы кичинекей болсо экен деп баягы дайыма өзүмдү баягы паскка тартып дегендей кемсинип, өзүм баалоом төмөн сезип, ушундай абалда жүрүп калыптырмын. Айрыкча өспүрүм курактагы кыз балдарга денесинин кемчиликтерин тамашалап болсо дагы айтканга болбойт. Бирок сулуулук бир эле кыз балдарга деп түшүнбөшүбүз керек. Сулуулук сөзсүз түрдө эркек балдарга дагы кадимкидей керек. Эркек балдарга деле кулагың чоңоюп кетти, тиштериң чоң, мурдуларың чоң деген сөздөрдү айтпашыбыз керек. Мен өзүм мугалим катары билем, өспүрүм балдарды окутуп жүргөнүмдө, мисалы үчүн дене бойлоруна кабыл кыла алышпай, мындайча айтканда өспүрүм куракта капюшондоруна бекинип, өзүнүн баягы өзгөрүп жаткан, мурдулары чоңоюп, кулактары чоңоюп аткан дене бою кабыл албай кыйналган учурларын сезилип калат да, мындай сыртын байкап турган адамгачы. Демек өспүрүм балдар үчүн деле сырткы идеалдуу сулуулук өтө маанилүү. Мындай сөздөрдү балдарыбызга айтканга болбойт. Сабактын кийинки бөлүгү мисалы үчүн биз ушул сөздөрүбүз менен өспүрүм балдарды таарынтып тургандыгыбыз жөнүндө кеп кылдык. Эми
балдар эмне үчүн таарынат? Таарынуу деген эмне? Таарынуу кандай сезим? Бул деген темада сезим жана эмоциялар боюнча кең сабакта сөз кылабыз. Кең сабакта эмес, мындан кийинки видеодо сөз кылабыз.